Быйыл кыш мезгилинде электр энергиясынын көйгөй жаралат деп сарсана болууга негиз жок. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Ал энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизүү, электр энергиясын тиешелүү маселелердин баарын координациялоого шарт түзөрүн белгиледи. Мамлекет башчынын айтымында мындай режим ыкчам чечим кабыл алууга жол ачат. Элибиздин электр энергиясы боюнча сарсана болуусуна негиз жок. Өзгөчө кырдаал киргизилди десе эле, кокуй энергетика тармагы болбой калыптыр, өзгөчө кырдаал түзүлүп калыптыр. Кышында абал кыйындайт экен деп ар кандай чагымчыл кептерге алдырбаш керек. Болгону ушундай жарлык менен энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтүүдөбүз, деди Жапаров. Президент коомчулукта бийлик эптеп эле бир жеринен жаңылса экен деген бир уч топ бар экендигин айтты. Бирок сабаттуу эл өкмөттүн ачык айрым ишин туура так түшүнүү менен кабыл алып жаткандыгын билдирди. Эскерте кетсек, президент дүйшөмбү күнү энергетика тармагына 1 августтан тарта 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизүү жарлыгын чыгарган. Буга чейин өкмөт быйыл Токтогул КЭСинде суунун көлөмү нормадан 2 миллиард метр кубка аз болорун айтып, калкты азыртадан электр тогун үнөмдөөгө чакырган. Президент Садыр Жапаров сентябрь айында Тажикстанга барышы мүмкүн. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда 14-15 сентябрь күндөрү Душанбеде Эмомали Рахмондун төрагалыгы астында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 5-юбилейлик консультативдик жолугушуусу өтөт. Саммиттин ишине Кыргызстандын, Казакстандын, Түркменистандын жана Өзбекстандын президенттери катышуусу күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууга түшүүгө балдарды ээрчитип барганда сактай турган эрежелерди тизмектеди. Министрлик ата-энелерге кайрылып, балага сууда жүрүүнүн эрежелерин түшүндүрүп туруу зарылдыгын жана дайыма баланын жанында болуу керектигин белгилеген. Коопсуздук шарттары бассейн, чакан дарыя же көл башка суу болобу бардык жерде так аткарылышы керек. Бүгүн 26-йылдан тарта Ош-Бишкек жолундагы Төө-Ашуудагы туннелдин жолуна асфальт төшөө иштери башталды. Буга байланыштуу 6 августка чейин 10 саатка унаа кыймылына чектөө киргизиле баштады. Сосновка өткөрүү пунктунан оор жүк ташуучу унаалар түнкү саат 3-төн кечки саат 4-кө чейин өткөрүлбөйт. Жегил унаалар эртең мененки саат 6-дан кечки саат 4-кө чейин өтө албайт. Бишкекте көздөй келе жаткан оор жүк ташуучу унаалар таңкы саат 5-тен кечки саат 4-кө чейин өткөрүлбөйт. Жеңил унаалар саат 6-дан кечки саат 4-кө чейин өтпөйт. Бул күндөрү туннелдин 2510 метр жолу асфальтталат.